Чоңолай районунун тургуну Айсалкын Ыдырысова учурда 6-класста окуйт. Ал апасынын таар токуганын көрүп кызыгуусу арткан. 1 жылдан ашуун убакыттан бери таар согуп, анын түрлөрүн өздөштүргөн. Муну белдемчилерге иштетсек болот, таарларды сумкалар кылсак болот. Бул жерде азыр биздин актерлор боз үйлөргө таксак болот. Бул биздерден суранып аларга такыр тоскоолдук кылат. Көп түрү болот, 200дөн. Жылалыңыз байке, жылалыңыз. Ар кандай түрлөр болот. Мен бунун окуун соголам. Алды тараптан 200дөн көп түрү соголам. Таар току эзелтен бери эле чоң энелерибиз аркалап келген өнөр. Акыркы жылдары ал унутулуп, жаштар такыр эле токубай калган. Райондун кол өнөрчүлөрү биригип бул тармакты жандандырышкан. Өспүрүм кыздарга үйрөтүп, жайылтуунун аракетин көрүп, эне мурасы катары таар согуп, сепке кошуп беришет. Бул чыгармачылык өнөр элдин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана руханий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат. Кандай белдемчилерибизге согобуз, эң сонун таалар булар. Ошондуктан буну машу кыздарыбызга үйрөтөлү деп ушу немебизди калтырбай, өзүбүздүн ошол кыздар келиндерибизге үйрөтүп ушуларды аябай эмеге чыгарып жатабыз. Сепке беребиз да биз кыздарыбызга. Көпчүлүгү буйртма алып өз үйлөрүндө жасашат. Таарлар үйдөгү койдун, топоздун жүнүнөн жасалат. Элетте бош отургандан көрө жакшы иш болуп жатканын айтышат. Эгер буйртмалары көп түшсө, бөлүшүп бүтүрүшөт. Даярдаган продукциялары чет жактарга экспорттолот. Германия мамлекети менен опытный кутки чыгара турган фабрика бар. Ошол фабрика менен 800 метр таарды, туурасы 1 метр, узуну 800 метрди 2 ай аралыкта биздин Чоңалайдын ишкер айымдары колго согуп беришти. Бул өзгөчө бир сыймыктана турган нерсе. Ошону менен катар Өзбекстан Республикасына, Кытайга, Японияга, бардык тараптарга уже биздин колдон жасалган нукура таза буюмдар чыгып атат да. Аталган райондун туризм кол өнөрчүлүк багыты өнүгүүгө бет алган. Кыргыздын нарктуулугун, нукура каада салттарын жайылтууда облус аймактарынан алдыңкы орунда турат. Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы, атадан балага, энетен кызга өткөн мурас. Кол өнөрчүлүк улуттук маданияттын ажырагыс бөлүгү. Кыргыздын элдик ууздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан, металлдан жасалган кооз буюмдарын, ормо жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Зарина Рахманбердиева, Муслимбек Ахметжанов, УТРК Ош.